Тарбиянын баалуулугу бул өтө чоң тема. Тарбиянын таасири астында адам коом эле эмес, биринчи кезекте аалам деп берилди. Биринчиден акыйкат, мээримдүү, ыймандуу, акылдуу, парасаттуу, жакшы тарбия астында таасири адам өзүнүн жакшы аураны берип чыгарат экен. Жана жаныбарларды, табиатты, жер сууну, ай асманды абайлап сактайт экен. Ааламды сактайт экен. Кайсы элдин, мамлекеттин адамдары жакшы болсо, тынч, туруктуу өнүгүү болот экен. Ал эми тарбияга маани берилбеген аймакта элдин ынтымагы кетип, революция кылып, өнүгүү токтоп калат экен. Демек, тарбиянын саясатка дагы, мамлекеттин өнүгүүсүнө дагы түз жана кыйыр таасири болот. Кайсы айылда тарбия маани берилип, туура жолго коюлса, ынтымак болот, өсүү байкалып турат. Ал эми тарбияга маани берилбесе, тоноп кетүү, сындыруу, талкалоодон башкага жарашпайт.